Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров, Аман Алдеев жана Гүлайым Жаманкулова. Бизди чыдамсыздык менен күтүп жатканыңарды билүү бизге өтө жагымдуу. Бул жөнүндө силерден келген каттар айтып турат. Силерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Биз бүгүн Балдар дүйнөсү өспүрүм аттуу программабызды улантабыз жана биздин жаш достор менен сүйүү жөнүндө аңгемелешебиз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз жаңы рухий ой толгообузду сиздерге сунуш кылабыз. Бул рубриканы биз жалгыз гана Кудай жан дүйнөгө тынчтык берет деп атадык. Бул рубриканын астында сиздерге сунуш кылынган темалар дин чөйрөсүндө абдан актуалдуу жана көңүл коюп уккан адамдар көп суроолорго жооп табат. Мисалы момундай суроолорго. Биринчиден, ыймандуулардын ичинен кимиси Алла Таалага анык берилген? Экинчиден, Инжилде эмнелер бурмаланып калган? Же эч бурмалоолор жокпу? Бул жөнүндө асыл Куран эмне деп айтат? Үчүнчүдөн, Алланын уулу барбы? Муну кандай түшүнсө болот? Төртүнчүдөн, Курман айттын чыныгы маңызы эмнеде? Бул суроолорго жооп бериш үчүн биз Кудайдын ыйык китептери Торат, Забур, Инжил, Куран араб тилинен котормосун пайдаланабыз жана белгилүү исламчылардын пикирин колдонобуз. Ушул ой толгоолорго биз 13 радио берүүлөрүбүздү арнадык. Радио берүүлөрдү даярдоодо Куранды изилдөөчү, белгилүү окумуштуу Абдрахим Аль-Руминин эмгектери пайдаланылды. Ишенимди, ыйманды таза сактап, ыйык жазуулардан жооп издеген ар бир адамга Кудай өзүнүн батасын берсин. Кечиңиздер куунак болсун. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Саламатсыңбы? Мына экөөбүз биздин радио толкунубуздан кайрадан жолугуштук. Азыр биз экөөбүз биздин өткөн берүүдө баштаган сөзүбүздү улантабыз. Бала менен кыздын ортосундагы достук өтө эрте башталат. Өзгөчө алардын балдар бакчасындагы жана кенже класстардагы бири-бирине болгон мамилелери жүрөктү элжиретет. Алар бири-бири менен чын жүрөктөн кубанып сүйлөшүшөт, бири-бирин көргөндө аябай сүйүнүшөт. 6, 7, 8 класстарда балдар менен кыздардын ортосунда таптакыр башкача мамилелер түзүлө баштайт. Кайсы күнү, кайсы саатта экендигин так айтууга болбойт, бирок силер биринчи жолу кыздарга башкача көз карашта карап, алардын сырткы келбетине, жүрүш турушуна, сага болгон жана башкаларга болгон мамилесине баа берген мезгил келет. Көрсө, кыздар деле ушундай эле силерге кош көңүл эмес экен. Мындан тышкары алар эрте бой жетишет жана силерге биринчи алар көңүл бура баштаган учурларда көп кездешет. Өспүрүмдөр кыздар менен достошууну качан баштаса болот деп сурашат көбүнчө. Биздин оюбузча, качан мындай достук керек экендигин сезген учурда.
эгерде кыз чын эле жакса, анда ар кандай шылдыңдоолорго каршы сокку бере аласың жана бул чындап болгон сезим экендигине ата энеңди ишендире аласың. Мына ушул чыныгы сезимдер тууралуу. Өспүрүмдөр үчүн ашыктык деген сөз көбүрөөк туура келет. Башкача айтканда тигил же бул кызды жактыруу. Бул жактыруулардын алмашуусу бул али чыныгы сүйүү эместигин далилдейт. Силерге кыздардын кайсы сапаттары жагат? Балдар мынтип жооп беришет. Сырткы кебетеси, достукка бекемдиги, кызыгууларынын оюнун туура келиши. Бирок эч кимиси анын бүйрөлүгүн, кичинекей балдарды жакшы көрөрүн айткан жок. Бул туура, анткени силер убакытты кызыктуу өткөрүш үчүн сырдаш кишини издейсиңер. Эгерде кыз силерди түшүнүп, ишенсе кубанасыңар. Сенин досуң кандай киши болушу керек? Бул суроого кыздар мындай деп жооп беришти. Акылдуу, эр жүрөк, күчтүү жана сулуу. Чындап достошуу жана сүйүү бул эки киши үчүн жооп берүү дегендик. Биз жогоруда сен өзүңө ишенесиңби, өзүңдүн сезимиңди башкара аласыңбы деген суроолорду бекеринен берген жокпуз. Балдардын жыныстык сезими кыздардыкына караганда күчтүү болот. Жыл өткөн сайын жыныстык мамилени каалоо күчөйт. Бул сезим ойду бөлүп, окуудан алаксытат. Ошондуктан сенин кызга болгон мамилең өзгөрөт. Сени анын жасаган кыймылы толкундантат, аны менен бирге болуп өпкүң келет. Бул табигый нерсе. Көбүнчө кыздар бул мамилелерге жол беришет, бирок бул жолу кыз жол бербейт. Ушундай деп коелу. Жигит тарынып чатак чыгат. Чындап сүйбөйсүң деп жемелейт кызды. Ал эми кыз болсо чындап сүйөт. Ошондуктан кээде жыныстык жакындашууга макул болот. Бул окуя 10-класста болгон. Кыз менен бала бири-бирин чындап сүйүшчү. Алар көптөн бери достошуп жүрүшкөн жана жыныстык мамиленин башталышын кадимки боло турган иштей кабыл алышты. Бойго бүтүү аларга күтүлбөгөн окуя болду, бирок алар аны сактап калгылары келди. Кыздын ата-энеси башкача чечишти. Алар кызын аборт, кыргызча айтканда бойдон алдыруу кылууга макул кылышты. Кыз дагы, бала дагы сүйүүсүн сактап калууга жана туруштук берүүгө күч таба албашты. Алар үйлөнүшкөн, бирок балалы болуу бактысынан түбөлүккө ажырашты. Бойдон алдыруу өзгөчө биринчисин көбүнчө дал мына ушундай натыйжага алып келет. Турмушта мунун тескерисинче да болот. Жигит кызды сүйөм деп алдап, жыныстык мамилеге кызды макул кылат. Анан кыздын боюнда болуп калганда таштап кетет. Кыз ызага батты, кордолду, анын тагдыры бузулду. Айткылачы, силерге ушундай сүйүүнүн кереги барбы? Жыныстык катнаштан убактылуу баш тарткандан жабыркап кеткен адам жок. Бирок азыркысын эле ойлоп, кийинкисине кол шилтеп койгон балдар менен кыздардын кайгылуу окуяга учураган кездери көп. Сүйүүдөн 3-чү өмүр тууларын эсиңерден чыгарбагыла. Бул наристе балдар. Бүгүнкү күндө таштанды балдар ушунчалык көп. Жа дегенде ыпыр-сыпыр салган ящиктердин ичинен табылып жатышат. Бул эң коркунучтуу көрүнүш. Өмүр бул татаал нерсе жана ар кимдин өз турмушу, өз убарасы, өз коркунучу бар. Бирок адам дайыма адам бойдон калыш керек. Жана турмуштун эң татаал жагдайынан да адамдык касиетти сактап, ак бойдон чыгыш керек. Бардыгы менен ачык сүйлөшүп, эч кимди ыза кылбай, кемсинтпей, өзүн уятсыз кылыктар менен булгабай, таза чыгыш керек. Жана өспүрүм курактай эле өзүн дагы жана башкаларды дагы бактылуу кылууга аракет кылыш керек. Ак жолуңар ачылсын биздин жаш досторубуз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз.
+1 301 760 60 70. Kayradan +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын окуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Жалгыз гана Кудай жан дүйнөгө тынчтык берет деген рубрикабыз жана Курман айттын чыныгы маңызы эмнеде? Бул жөнүндө асыл Куран эмне деп айтат? Ушул суроолор боюнча биздин ой жүгүртүүбүздү сиздерге сунуш кылабыз. Кудайдын батасы сиздер менен болсун. Асыл Куран бизге кудуреттүү Алланы, алам жерди жаратканды эгемди ачып көрсөтөт. 59-сүрөнү 23-24 аяттарды окуп көрөлү. Алладан башка Алла жок. Ал өкүмдар, ал ыйык. Тунуктуктун булагы. Ал бейпилдик тартуулайт, иман берет, тартип сактайт. Жогорку сот. Өкүмү күч, Кудайга даңк. Адамдар ойлоп тапкан кудайлардан жогору. Ал жараткан ай аламдарды, андагы ыргактарды түз тартипке салуучу, андагы жандыктарды түзүүчү. Ага ыйык ысымдар асмандагы жердегилер тиешелүү. Акылгөйлөр, улуулар Алла Тааланы мактап, даңктап турушат. Ошол эле учурда асыл Куран адамдын күнөөгө батканын, анын дөмөрү менен жараткан жана жаралгандын ортосунда түшүнбөстүк дубалы турганын айтып берет. Алланын сөзүн укпоо жолуна түшүп, натыйжада адам Алланын жанында туруу жөндөмүн жоготту. Себеби Алла ушунчалык улук жана ыйык болгондуктан Алланын жанында күнөөкөр адам көз ачып жумгуча тирүү тура албайт. Куран менен Библия адам ата менен обоэне Алланы билгендигин баяндайт. Алла аларга жакындап келип турчу. Ошол үчүн адамдар жаратканын көрүп жана сүйлөшүп турчу. Бирок күнөө, кылмыш жараткан менен жаралгандын биримдиктүү гармониясын бузду. Күнөө деген сөздүн маанисин аныктап, ушул сөздө белгиленген кубулуштун маңызын түшүнүү үчүн биз адам ата менен обоэнин тарыхы менен кеңирээк таанышыбыз керек. Эстечи, өкүмдарың периштелерге минтип айткан: мен топурактан жууруп киши кылам, үйүнүн жасап турпат берип, рухтан үйлөп жан киргизем. Анын алдына жыгылып тазим кылгыла. Куран 15-сүрө 28-29 аяттар. Алла адамга мынтип айтты: о адам, жууң менен Эдем багында жашагын. Кайда жүрсөңөр да каалаганча жегиле мөмөлөрдөн, бирок бул даракка жолобогула. Болбосо арамдыкка жана мыйзамсыздыкка батасыңар. Куран 2-сүрө 35 аят. Алла кандай ырайымдуу. Ал биринчи адамдарга жаратканды эстеткен. Ажайып бакка чөмүлгөн жерди тартуулаган. Адам ата менен обоэне албетте бактылуу ыраазы эле. Өзүңүз элестетип көрүңүзчү, кымбаттуу угарман. Бир бай кедейге келип айтканын: ушунчалык жакыр экенсиң. Жакшыраак көйнөгүң жок. Сага мен апельсин, абрикос, шабдалы жайнаган бакты тартуу кыламын. Мунун баары сеники. Анын арасында бирөө гана меники. Мөмөсүн үзүп жебегиле. Сиз ыраазы болуп бактыга тунаар билеңиз. А балким сиз бул тыюуну адилетсиз деп табар билеңиз. Сиздер кандай ойлойсуздар? Сиз ушул шартты бузганда тыйылбай эмне кылар эле?
Курандан биз Алла Таала адам ата менен обо энеге Эдем багын бергенин, бирок Кудай менен адамдын душманы шайтан келип азгырганын окуйбуз. Куран 7-сүрө 20-аят. Шайтан аларды азгырып, чылаңаш жүргөнүн билгизүү үчүн ал мынтип айтып жатты. Бул даракты Кудай силерге мөмөсүнөн үзгөнгө тыюу салган. Силер периште болбой, өлбөс болбой калыш үчүн. Адам ата менен обо эне шайтанды угуп, мөмөсүнөн үзүп жешти эле дароо өздөрү өлүмгө тушугуп, түбөлүк өмүрдөн ажырашты. Өлүм күнөөнүн натыйжасы. Бул Алланын жазасыбы же ага каршы адам көтөрүлүшүнүн натыйжасыбы? Эмне үчүн күнөө өлүмгө алып келет? Кымбаттуу угарман, мен кайрадан сизди образдуу элеске чакырам. Сизге ээликке берилген чоң бакты сугарууга таза, тунук суу элестеткилечи. Суу ичип бактар өсөт. Ажайып гүлдөр гүлдөйт. А эгер сугарылбай калса кандай болот? Жердин кыртышы кургап, өсүмдүк соголот. Биринчи адамдардын тагдыры да ушул сыяктуу болгон. Адам ата менен обо эне Аллага моюн сунганда, алар жараткандан татына ак баталуу турмуш алып турушкан. Себеби Алла өзү өмүрдүн булагы, өзү өмүр болгон. Бирок алар Алланын сөзүн угуудан тартканда, Алла менен алардын алакасы үзүлгөн. Булак соголгон жок. Булактын көзүн өз ыктыяры менен байлап салышты. Ушуга себеп болгондой күнөө ушунчалык чоң беле? Бул суроого жооп бериш үчүн дагы бир мисалды карайлы. Электр станциясынан иштелип чыккан ток зымдар аркылуу үйлөргө жетет. Биздин үйдөгү приборлор токту керектөөчүлөр. Эгер 10 метр кабелди кесип салсак, үйдөгү приборлор иштебей, жарык күйбөй калат. Электр булагы менен байланыш үзүлгөндө натыйжасы ушундай. Бирок буга жетиш үчүн 10 метр зымды кесүү керек эмес. Кичинекей эле жарака деле байланышты үзгөнгө жарайт. Аллага моюн сунуудан баш тартуу дал ушундай. Кичинеби, чоңбу, баары бир моюн сунбу Алла менен алаканы үзүүгө алып келет. Адамдын көзү менен караганда олчойгон оор жана кыпындай күнөөлөр бар да. Адашпаңыз. Алла ушунчалык ыйык. Кичинекей эле күнөө бизди аны менен болгон байланышты үзөт. Мына ошондуктан көптөрүбүздүн баалообуз боюнча дүйнөдө абдан жакшы адамдар бар экендигине карабай, ар бир адам Алладан ажыраган жана өлүмгө кездешкен. Адам ата менен обо эненин тукумдары алардын күнөөкөр табиятын, анын кесепеттери менен кошо мураска алышкан. Биздин ата-бабаларыбыз өздөрүнүн жазыктуу жосундарынын оорчулугун сезбей калыштыбы? Курандын 7-сүрөсүн 22-23 аяттарын карайлы. Алар дарактын мөмөсүнөн ооз тийгенде өздөрүнүн жылаңа чети көрүндү. Аларын жабыш үчүн бактын жалбырагынан кийим жасап кийишти. Ошондо эгем үн салды. Мен силерге бул мөмөдөн жебегиле, шайтан силердин даана душманыңар деп айтпадым беле? Алар мындай жооп беришти. О Кудайым, биз өзүбүзгө жаман кылдык. Бизге кечирим бербесең, мээримиңди төкпөсөң, биздин күнөө өтө эле оор. Кымбаттуу угарман, мындан ары эмне болду экен? Асыл Куран кандай жооп берет? Булар жөнүндө сөз келерки берүүбүздө. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR-кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге
батасын берсин. Алкыш сага Кудайым, мага өмүр бергениңе, жанымдасың ардайым, бөлүп чексиз меримиңе. Мен үчүн сен асмандан жерге келдиң, күнөм үчүн өзүңдү таштабастан элиңди, жолду ачтың бейишиңе. Мен үчүн сен асмандан жерге келдиң, күнөм үчүн өзүңдү курман кылдың, өлүмдү жеңип кара көтөрүлдүң асманга, мага нуруңду чачып. Багыт бердиң, ишенгенип чакырдың, келген дедиң, туңгуюктан чыгардың, күнөөлөрүн жок кылдың, чындыгыңды таныттың, чындыгыңды таныттың, чындыгыңды таныттың. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.